Камчыбек Ташиев үй салып берген классташы сел алып, ным тарткан үйдө жашап жаткан. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев классташы Абдукарим Пулатовго жаңы үй куруп берген. Айжүрөк Бурекеева Абдукарим Пулатов боюнча маалымат жарыялап, аны Камчыбек Ташиев менен Ош шаарындагы Терешкова мектеп-интернатында бирге окуганын жазды. Мезгил сынагынан өткөн достук Ош шаарындагы Терешкова мектеп-интернатында бирге окуп, Камчыбек мырзага жакшы достордон болгон бул азамат Ооган согушунун ардагери, 9 баланын атасы. Биринчи топтогу майыптыгы бар. Мекенчил, эмгекчил, чынчыл, абдан адилеттүү, төз жүрүп түз сүйлөгөн кыйын жигит болгон дешет. 80-жылдары окуучулук кезинде эле ак калпагын башынан түшүрбөй, шаңкайтып кийип жүрчү экен. Акыркы 3,5 жыл аралыгында ооруп, үйүн сел каптап, жаш балдары менен ным тарткан үйдө жашоого аргасыз болгонун угуп, досу мынтип достуктун шартын жасады. Достун досу кыйын күндө билинет деп жазылат маалыматта. Балалыктын жолу кошкон таптаза, бийлик байлык күтсө дагы башкача. Досын алган учур келет бир күнү, кара булут кайгы салып каптаса. Мен дегендер жаңгудуңда калышкан, мезгил барын жеңген жарыштан. Кимдин кандай экендиги билинет, окуругун салса сыноо алыстан. Бирде күлүп, бирде ыйлап арманда, биз жашайбыз 6 күндүк жалганда. Адам кандай экендиги билинет, жаратканым башкасын салганда. Жаратканым башкасын салганда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак-арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Менттер кайдасыңар? Бишкекте номуру жок уна айдап чыккан өспүрүмдөрдүн жорогу. Бишкек шаарында жол эрежесин бузуп, башка бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирген өспүрүмдөр аныкталды. Бул тууралуу ЖККБнын басма сөз кызматынын инспектору Надырбек Жусупов билдирди. 26 августта 102 кызматына ак түстөгү Hyundai Sonata унасы боюнча маалымат түшкөн. Унанын мамлекеттик номуру болгон эмес. Ошондой эле унада вор жана менты бгде деген орус тилиндеги жазуу болгон. Көп узабай транспорт каражаты 12-Кичи районунан табылып, 3 өспүрүм бар экени белгилүү болгоду. Текшерүүдө автоунаа ижарага алынган. Ал эми 17 жаштагы өспүрүмдүн айдоочулук күбөлүгү жок экени да аныкталган. 28 августта алардын ата-энелерин чакырып, профилактикалык баарлашуу жүргүздүк. Рулда отурган өспүрүмдүн апасына карата протокол түзүлүп, ага 15 000 сом айып салынды. Өспүрүмдөргө авто ийин баштык жана транспорт каражаттарын документи жок башкаруу боюнча протокол түзүлүп, аларга да 10 000 сомдон айып салынды деп билдирди инспектор Жусупов. Автоунаа айып короо жайына токтотулду. UFC Валентина Шевченко Вейли Джанг менен беттешет. Валентина Шевченконун кийинки атаңдашы ким экени белгилүү болду. UFC жарыяланган маалыматка ылайык, учурдагы эң жеңил салмактагы чемпион кийинки беттешин Америкада 16 ноябрда өтүүчү UFC 322 турниринде өткөрөт. Шевченконун атаңдашы Кытайдан келген чемпион Вейли Джанг болот. Беттеш 57 килограммга чейинки салмак категорияда өтөт. Шевченко менен Джангдын беттеши бир нече жыл мурун эле талкууланган, бирок ар кандай себептерден улам спортчулар актаганда кездешкен эмес. Орусияда адамдардын
улутун тааный турган 50 000 камера ишке кирди. Санкт-Петербургда адамдардын улутун тааный турган 50 000 камера ишке кирди. Өкмөттө бул системаны киргизүү февралда талкууланып баштаган. Демилгечилер мындай камералар аркылуу полиция мигранттар көп топтолгон жерлерди аныктоого болорун билдирген. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында система Кавказдан, Борбор Азиянын жарандарын жана башка улут өкүлдөрүн айырмалап тааный алат. Орусиянын адам укуктары боюнча кеңеши бул демилгени сындап, системаны адамдын кадыр баркын басынтуучу деп атаган. Булак азаттык. Чыныгы сүйүүнүн баяны. Жолдошунан кемчилик көрбөгөн келин. Социалдык тармактарда 2 жаштын тойдогу видеосу тарап, коомчулуктун көңүлүн бурду. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген жигит колуктуусу менен чогурдап, көңүлдү маанай тартуулаган тартылган. Жигиттин өзгөчө абалына карабастан сүйгөн жары аны менен турмуш жолун бирге баштоону чечкени көргөндөрдү кубандырды. Колдонуучулар бул көрүнүштү чын ыкластан, таза сүйүүнүн үлгүсү деп баалашып, жаш жубайларга бакыт тилеп комментарийлерин калтырышууда. Азамат Салморбек уулу былтыр Москвага кеткен бойдон дайынсыз болуп жатат. 1990-жылы туулган Азамат Салморбек уулу дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу милицияга апасы кайрылган. Маалыматка караганда ал 2024-жылдын октябрь айында Москвага иштөө үчүн кеткен бойдон жүргөн жери белгисиз болуп жатат. Сүрөттөгү жаранды көргөндөр болсо 0312 35 26 05, 0312 35 12 70, 0707 143 471 номерларына чалсаңар болот. Булак Серепкежи. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар.